Бабановдун арести боюнча коюңуз дейт. Берилбейт. Уурunu каракчы тоноду деген сөздөрдүн маанисин айтыңызчы дейт. Азыркы кусуп аткандар ууру болгон болсо, кустуруп аткандар экинчиси. Агай соц тармактарда сиздин үй бүлөңүз жөнүндө маалымат жүрүп жатат. Ажырашты деп жатышат. Ошол боюнча маалымат берип өтсөңүз, кимге ишенүүнү билбейбиз дейт. Мына соңку мезгилдерде ораза айым боюнча аябай көп сөз чыгат. Ушуну бере албай атсаңар керек да. Менин кызым экен. Апасы да белгилүү экен. Мен ошондойлорду 30 жылдан бери угуп жүрүп, соңку кезде билесиздерби эмне деп калдым? Жазасын жараткан Аллахтын өзү берсин деп калдым. Адакан Кыргызстанбай, сиз эмне үчүн дайыма кыргыз элинин башына кыйынчылык түшкөндө барбай, баары бүткөндөн кийин кайрылуу кылып чыгасыз дейт. Дайым сиз менде кызмат жок дейсиз. Ошол эле Ташиев деле кызматы жок кезде кыргыз элине кыйынчылык келгенде дайыма болчу эле го. Неге сиз барбайсыз? Кайсы жерге? Оркан Инандынын жоголушу боюнча оюңуз дейт. Бар дагы бизге каршы болгон башка партияны колдочу. Тек кайдыгер болуп жатпачы. Өзүңдүн жолуңу өзүң тандачы деп атам да. Адакан Кыргызстанбай, сиз бая миңдеген кыргыз жигиттеринин бактысын ачып, Россиядан такси болуп иштесине салым кошкон экенсиз. Тагыраагы кыргыз айдоочулук көөлүк менен нан таап жеп жатышат. Ошондой эле былтыры мигранттарды куткаргансыз. Бузулукта жатканда дейт. Казакстанга жол аштырып, дагы айтыңызчы дейт. Казакстанда колчулукта миңдеген кыргыздарды куткардыңыз, дагы билбеген көптөгөн кыргыз мигранттарына жардам берипсиз. Суроо, ушул жакшылыктарды билбеген элди неге дагы деле жакшы көрө бересиз? Кош келдиңиз дейт. Сизди шайлоодон атайлап өткөрбөй койсо, кандай кадамдарга барасыз дейт. Айдан айнымай. Бир сөздү уккун келип атат окшойт да. Ошондой кылабыз да. Адилеттүү деп отурабыз да. Ассаламу алейкум дейт. Сиз бир жолу мыйзамды тебелеп бийликке келип Кыргызстанды оңдобосоңуз, жакында мамлекет жок болуп кетет. Ассаламу алейкум дейт. Урматтуу Адака мырза, Баткендеги окуя боюнча жоопкерчиликти ким алат? Сиздерде кандай суроолор болду, кандай сөздөр болду? Аларды уккан жокмун. Бирок ошол китептин бет ачары деп ошол китепти чыгарып, аракет кылып, мен макул эмесмин деген кыймыл тарабынан демилгеленип, кайдыгер эмес жигиттерибиз, кыздарыбыз тарабынан каржыланып, бул чыгып атканы өзгөчө бир көрүнүш. Себеп мен кече кыска бир чакан жамаат менен жолугушкан кезде айттым эле. Ошол эгемендүүлүктү алгандан берки болгон окуялардын баарын азыр биз күбө болуп аткан иштер эртең тарых болуп калат. Эртең тарых болгондо ар ким ар кандайча өзүнүн дүйнө таануу сезимине, илим билимине жараша ар кандай кылып талдайт. Талдаганда ишенип коюңуздар, айрыкча ушул арабызда отурган жаш жигиттер, кыздар ишенип коюңуздар, бир 15-20 жыл өткөндөн кийин мына китеп өзүнчө бир чоң тарыхый булак болуп калат. Бир мисал келтирейин сиздерге. Кечеде айттым. 16-жылкы болгон окуя, 90-жылкы болгон окуя, кечеки эле 2005-жылкы болгон окуялар, эгерде ошол күбөлөр түздөн түз ал жерге катышып, эч кандай саясий сыяк боёгу жок, жазып өзлөрүнүн кабыл алган кандайдыр бир баштан өткөргөн окуяларын, таасирлерин жазып кеткен болсо, бүгүн биз үчүн абдан кызыктуу окуя болмок. Себеп биз ушундай эл экенбиз, жалаң гана ушундай деп айтты деп уктум эле. Деди дегенин угуп калганмын. Ага энеси айтып берген экен, энесиге анын энеси айтып берген экен. Экен менен эле жүрүп келаткан элбизде тарыхты көп эмне. Мына жерде накта ушул баштан өткөргөн биздин бүгүнкү замандаштарыбыз, жарандарыбыз жазып кеткен экен. Биринчи кезекте мына ушул ой жаралып, ушул демилге көтөрүп, мына ошону ишке ашырууга
кол кабыш кылган жигиттерибизге, кыздарыбызга, ага эжекелерибизге, ини карындаштарыбызга чын дилден, чын жүрөктөн мен силерге рахмат айтып коеюн. Мына ушунун бет ачарын жасап, расмий түрдө чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мен барактап чыктым, кече колума тийип, көп жерде менин аттарым аталган экен. Бир сөз менен айтканда, мына ушул китеп аркылуу мен дагы бир 25 жыл жашардым, 25 жылга. Эмнеге? Себеп 95-жылы болгон окуяларды эстеринде бар, эжекелерибиз, агаларыбыз ушул жерге эскермелерин жазышыптыр. Айрыкча мына бет ачарындагы Гүлбара деген эжекебиздин окуясы, поезд менен каттап турган мезгилдеки чек арадагы көргөн кордуктары үйлөрүнө барымтага коюп, каражат алып, андан Россияга келип, буюм түйүмдөрдү алып бараткандагы кордуктары же үйдөн да жок, же чүйдөн да жок болуп, чек арачыларга, бажычыларга баарын алдырып койгон, азаптардын баарын кайрадан бир сыйра көз алдынан өткөргөндөр бар экен. 92-93 жылдарында Нарын Нокат районунан, Кара Суу районунан, Өзгөн районунан аябаганда көп кишилер, биздин карындаштар, эжекелер тамеки өстүрөбүз, Казакстанда тамеки өстүрүүчүлөргө абдан чоң акча төлөйт экен деген сөздү угуп, дүңүнөн ошол жака жөнөгөн учурлар болгон. Автобустар менен кеткен учурлар болгон. Бир көчө болуп алып, жыйналып алып кеткен учурлар болгон. Бул ошол 93-94 жылдардагы окуялар. Андан бери канча жыл? Ар жагынан 7 жыл, бул жагынан 21 жыл. Ошондо туулган бала бүгүн 28ге чыгыптыр. 28деги балага ал нерсе түшүнүксүз. Ал эмес 10 жашар бала 38ге чыкты, 38деги жигиттер менен кыздарга дагы ал окуялар түшүнүксүз. Не деген ачуу көз жаштар тамган, не деген тагдырлар талкаланган, не деген кордуктар көрүлгөн, аны билген киши жок. Эң чоң байлык эл. Жана барпы ырдагандай, ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо дегендей, сиздер жок. Сиздер бул жакта, бул жерде жазгандай арман. Ээсиз калган ал жакта жер арман. Атаны менен энесин көрбөй, өсүп жаткан бала арман. Баласы менен кызынын жытын жыттай албай, бул жакта иштеп жүргөн эне де арман. Канча керемет жайылып, дасторкондор жайылып, ичилбей калган аш арман ошол жакта. Канча энелердин жакшы сөздөрүн укпай, мээрине толук бөлөнбөй, мээр катып бараткан жан арман. Мына ошол, мына жан азап деген жандын азабы ушунда. Жандын азабы ушул. Өлкөнүн азабы, ар бир улуттун азабы жеке инсандын азабынан куралат. Мына китеп боюнча өзүңүздөр сүйлөсөңүздөр керек. Мен дагы бир жолу айтам. Мына Бану эжекеге окшогон эжекелердин жана Куран окутуп атканда биринчи жолу уктум. Ошол Рахман Разыковго Куран окутуп эскерүү уюштурушуптур, терең ыраазычылык билдирем дагы бир жолу. Мына ошол Рахман Разыков дагы байма-бай сиздер менен келип, байма-бай көйдөн кыйкырыгын кыйкырып, байма-бай ырларын жазып, ошол жерде сиздер менен кошо ыйласак ыйлап, күлсөк күлүп кеткен азаматтарыбыздын бири эле, кайдыгер болбогон азаматтарыбыздын бири эле. Мына кече а кишини да акыреттик жолго, сапарга узатып келдик. Ар бир инсандын тарыхы бул өлкөнүн тарыхы. Себеп эл тарыхы жер тарыхы дейт. Эл тамыры жер тамыры дейт. Мына ошол тарых катарында калтыралы. Мен айрыкча мындай бир кубанган мезгил, мен өзүм унутуп калган эпизоддорду көбүрөөк айтышыптыр.
кече дагы бирөө мага эскертти. Турду деген аксакал эскертти, ким аксакал бирөөсү эскертти. Азыр Россия жараны менен кыргыз жараны гана таксиде иштей алат деп. Мына ошол эмне үчүн иштей алат десек, Евразэстин өкүлү мүчөсү да дейт, жок. Армения дагы Евразэстин мүчөсү. Белоруссия дагы Евразэстин мүчөсү. Тажикстан дагы Евразэстин мүчөсү. Казакстан дагы Евразэстин мүчөсү. А эмне үчүн биздин гана айдоочуларга айдоочулук көлүк менен такси айдап иштесе болот? 2006 жылы Душанбе шаарында Россия Федерациясынын премьер-министри менен Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Мадумаровдун ортосундагы аябагандай каттуу талаш тартыштан кийин, муну улуумун көрсө керек, теледен да көрсөткөн, Михаил Ефимович, если да, сегодня здесь же подпишите деп, ошол жерге кол коюлган. Мына ошол рахмат. Мына ошол жерден, ошол убакыттан баштап Кыргызстандын окуган дарыгерлери, инженерлери, ар кандай кесиптин ээлери болсо дагы, ошол кесиптин ээлери келип Россияга кайрадан кошумча каражат кетирип, окуп, билим албастан ошол аттестат менен, ошол диплом менен жумушка кирүү мүмкүнчүлүгүн алып калгандыгы ушундан турат. Муну көпчүлүк учурда айтпайм мен. Кече мени бир топ аксакалдар урушту. Айтпайм деп отуруп албастан ушунун баарын жар салыш керек деп. Жок. Неге? Мен элдин ыраазычылыгын издеп жүргөн жокмун. Мен адамдын ыраазычылыгын издеп жүргөн жокмун. Мен жараткандын гана ыраазычылыгын издейм. Эмне үчүн? Себеп билем, элден эч качан ыраазычылык ала албайсың. Эл эч качан ыраазы болбойт. Айрыкча биздин элибизде. Ыраазы болуш үчүн, ай ушул жакшы иштерди аткарган экен азамат деш үчүн кетиш керек. Кече Рахман акеге окшоп кетип, анан кийин отуруп алып айтышат анан. Ошолордун баары жукпайт. Кылымда бир жаралчу инсан эле дешип коет. Айылда ким өтсө ошондой болуп кала берет. Мунун баары жасалма болуп калды. Ачуу болсо дагы өз өмүрүбүздү өзүбүз, өз тагдырыбызга өзүбүз ээ бололу. Кече бир мисал келтирдим, караңыздар. Бүтүндөй жырткычтардын атаманы болгон Аюуну караңыздар. Жырткычтардын падышасы болгон Арстанды караңыздар. Аябай күчтүү болгон, Байбек болгон Жолборсту караңыздар. Бар ушундай бир тиштем эт үчүн, же бир момундай томолок кант үчүн циркте миңдеген адамдардын алдында бийлеп атат. Бир эле момундай эле кубик канты Аюунун оозуна салып койгон. Ыраазы. Бирок бир тайды тирүүлөй алдына карматып койсоң дагы, карышкыр 1 мүнөттө сага ойнобойт. Ачка жатып өлсө дагы ойнобойт. Эмнеге? Себеп көкүрөктө сезими бар. Кул болбойм деген сезими бар. Мен өз каалоомду жасайм деген сезими бар. Рахмат. Урматтуу Адахан Кесенбаевич, мен биринчиден сизге ыраазычылык билдирем. Ушинтип мигранттардын көйгөйүн ушу сиздерде көндүрө албай койдум. Убактылуу иштеп аткандардын дегенде. Кабыргаңыз кайышып, алардан ысык суугун тең бөлүшүп келесиз. Менин сизге берейин деген суроом тил маселеси боюнча Россия жергесинде миллионго жакын кыргыз эмгектенсе, ошончо балдар бала бакчага, мектептерде окуп жатышат. Ошол балдар өз тилин, каада салтын унутуп, орус тили өз эне тилиндей көрүп, кыргыз тилин билбей калып жатышат. Ушинтип отуруп, тил жоголуп кетсе, анда кыргыз деген улутта жок болуп кетиши мүмкүн деген ой келет. Сиз парламентке келип калсаңыз, ушул маселеге көңүл бура аласызбы дейт. Ушул жерден эле жооп берип кете берейин. Адамдын кайсыл жерде жашап атканы анын тилинин жоголуп кетишине себепчи болбойт.
Мен сіздерге мисал келтіріп айтам. Уйғурлардың мамлекеті жоқ. Қырғызстандағы уйғурлар бири-бири менен уйғур тилинде сүйлөшөт. Ыр жазат. Қырғызстандағы дунгандар дунган тилинде сүйлөшөт, дунган тилинде ыр жазышат. Қырғызстандағы жашап аткан қырғыздар мен кыргызча билбей калдым дейт. Кудай каласа дейт. Демек ал адамдын жүрөгүнөн. Эгер атаң менен энең кыргыз болсо, мага десең Арктикада жаша. Үйдө эле балдарыңа кыргызча сүйлө, ал унутпайт. Тил эненин сүтү менен кете турган, бериле турган нерсе. Кутман Кеш агай, саламатсыз. Мигранттар үчүн күйүп жүргөнүңүздү билебиз, бирок сизге билебиз. Сизге ыраазычылык, бекемден соолук суроо. Элден кеткен эки ажоонун Кыргызстанга кайтарууга кандай карайсыз? Сиздин ойду билүү өтө маанилүү. Бар болуңуз. Урматы менен Жаннат Сыдык дейт. Мен оюмду президенттик шайлоолордо жүргөндө журналисттерге берген жообумду ачык айтып атам. Ошол жерде эле карап койсоңуз, могул жерде берип аткан суроолордун баарына жооптор бардык менин сүйлөгөн сөздөрүмдө бар. Кайтыш керек. Кайтканда сый урмат көрсөтүш үчүн эмес, барып элден кечирим сурашы керек, кетирген каталыктарын мойнуна алыш керек. Алардын тагдырын кандай болушун саясатчылар эмес, калдайган калк өзү чечиш керек. Каны качкан элдин куну качат дейт. Биз карап көрүшүбүз керек ушул жагын. Бирок алардан кийинки келгендерди көрүп отуруп, ошолор эле отурса болмок экен деп калып атабыз. Чынбы? Саясий экономикалык кайшылык маалында бийликти колдоп туруу зарылбы же ушул абалга кептеп койгон үчүн сындап турган пайдалуубу дейт. Экөө тең туура эмес, туура нерсеси акты ак, караны кара деп айтуу керек. Жалган колдоонун кажети жок. Жалган кол чаап төбөгө көтөрүп алганын кажети жок. Эмнени көрүп турсаң ошону айтышың керек. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча түзгөн келишимин өзгөртүү мүмкүнбү? Деги эле бул документтен кооптонсок болобу дейт. Ал документти сиз көрсөңүз мен көрө элекмин. Ал документтерди сары майдай катып жатышат. Мен окуй элекмин. Мен көргөндөн кийин айтам. Могул жерде үтүрү туура эмес, могул жерде чекити туура эмес деп. Бирок алардын өздөрүнүн жар салган билдирүүлөрүнө караганда, ал кыргыз кызыкчылыгына түк жооп бербеген позиция. Ассаламу алейкум дейт. Суроом узунураак, бирок грамматикалык каталарына көңүл бурбаңыз дейт. Алдын ала. Баракелде, рахмат. Өзүм лейлектен болом, кечээ тажик кол салганда точно ынандык. Биздин мамлекетибиз жана жетекчилерибиз эч нерсеге жөндөмү жок экенине же Путин менен сүйлөшө алышпайт, же Рахмон менен сүйлөшө албайт. Бир нерсе кылган кыз, бир нерсе кылбаган кыздын бетин аймайт болду. Тажике өзүнө жараша жооп бере албай, сизге фейк аркылуу аябай асылды. Мүмкүн болсо чек араны чечип жаткан комиссияга мүчө же кеңешчи болуп бериңизчи дейт. Айткыла, барайын. Мени ким чакырат аерге? Ал жерге кириш үчүн до конца болуш керек. Ал жерге кириш үчүн өмүрүмдө бир китеп окубаган бала болушум керек. Кандай кылыш керек? Ал жерге кириш үчүн азыркыларды көкөлөтүп макташ керек. Кандай болуп киребиз ал жака? İşte atабы? Айта берсең арман көп дейт, уккан кыргыз жок дейт. Сизге ден соолук, рахмат. Ассаламу алейкум, куш келдиңиз. Куш келдиңиз дейт. Агай, соц тармактарда сиздин үй бүлөңүз жөнүндө маалымат жүрүп жатат.
ажырашты деп жатышат. Ошол боюнча маалымат берип өтсөңүз. Кимге ишенүүнү билбейбиз дейт. Кимге ишенгенди билбегенде, кимге ишенгенди билбегенде ушул маселе мамлекеттик маселеби? Сиз эч кимсине ишенбей коюңуз, кыйналбайсыз. Мени 30 жылдан бери жазып келатышат. 30 жылдан бери. Мына араңарды силерди ким деп эмне деп жазып атат? Эгер силерди гезитке башка жака жазбаган болсо, силер ойлобогула, мен жөнүндө эч ким эч нерсе дебей атат. Айлыңарга балсаңар, көчөңөрдөн угасыңар. Мына жерде жүрүп үйлөнүп алганыңар бар. Бул жерде жүрүп күйөөгө чыгып алганыңар бар. Бул жерде жүрүп 3-4 үй бүлө куруп алганыңар бар. Чынбы? Мен ошолорго ыраазычылык билдирем. Себеп пенденин күнөөсү көп болот. Ушундай деген сайын күнөөсү жуулат. Мына соңку мезгилдерде ораза айым боюнча аябай көп сөз чыгат. Ушуну бере албай атсаңар керек да. Менин кызым экен. Апасы да белгилүү экен. Мен ошондойлорду 30 жылдан бери угуп жүрүп, соңку кезде билесиздерби эмне деп калдым? Жазасын жараткан Аллахтын өзү берсин деп калдым. Ушул. Бир акылман айтканда, бизди аябай каралап, жала жаап аткан адамдарды унутуп калышыбыз мүмкүн дейт. Бирок ошол мезгилде жанымда жүрүп чындыкты билгендерден ун чыкпай жүргөндөрүн эч качан кечире албайм дейт. Мына ушул кызды нелер гана деп атканда 4-5 уюшулуп чыгып айтып койгон жоксуздарбы? Биз билебиз. Ушунча жылдан бери жашайбыз. Апасын да билчүбүз, апасын да билчүбүз деп айтпайсыңар го? 2-3 киши да. Ошого пикир да жазып койбойбуз го. Мейли, мен кечирим сурайм, жаздыңар. Жазып ошолорду андырдыңар да. Мен негиз айтам. Ошол сыяктуу эле мен аркамдан не деген сөздөр чыгат? Менин үйүмдөн чай ичип, мени менен чогуу жүргөндөрдүн бирөөсү жазбайт. Себеп жазып койсо, кечээ төгөрөк стол болуп атканда, ушуну неге айтпайсыңар десем, айтышты го. Айтсак эле бизге асылып баштайт экен да депчи. Ушундай. Могу жерде жүргөн жигит жүрбөйбү, жаш бала? Ошол мен эң кенже уулум. Эч көрүнбөйт дагы, мен ошого каникулга чыккан экен. Жок дегенде ушул мезгилде, жок дегенде 4-5 күн мен менен чогуу болсун, мени көрсүн деп ушундай болуп алып жүрөбүз. Азыркы Кыргызстанда болуп өткөн көрүнүштөргө депутаттардын камалышына көз карашыңыз. Кустуризация методун колдойсузбу дейт. Депутаттардын камалышына көз карашым, алар камалышы керек, бирок мыйзамдуу камалышы керек. Азыркы докансалардын жазган конституциясы боюнча жогорку кеңештин депутатын жогорку кеңештин макулдугу жок камай албайт. А конституция түз Кур'ан окутуп атканда биринчи жолу иштеш керек. Мен аларды канчалык жалгыз менин душманым эмес, Кыргызстанга душманчылык кылсалар, бирок мыйзамдуу жол менен деп айтат. Мыйзамдуу жол менен далилдеп, мойнуна коюп, бүтүндөй элге жарыялап, кусуп атса канча кусуп атат, кыргыз казынасына түшүп атабы, же экөөнү ачып койгон өзгөчө эсебине түшүп атабы? Каяка түшүп атат? Кусуп атат, бирок биз көрбөй атабыз го. Же кускандарын убактысында бирөө тазалап, кайра жутуп коюп атабы? Нени көрүп атабыз биз? Элдин алдында маалымат кайда? Ушундай болуп калды азыр.
жаш балдар, мына ошол 10-11 жаштагы балдар айтып атат. Кыргызстан керемет дейт. 10 миллионду урда дагы 1 миллион таштап коюп, кайрадан тапшырып кой, ито карма алып калсаң дейт. 9 миллион менен жашай бербейсиңби жыргап дейт. Ушул идеология жүрүп атабы? Жүрүп атат. Жүрүп атат. Керемет идеология жүрүп атат. Анан бул жакта отуруп алып кыйкыра берет экенбиз. Каттуу күрөш жүрүп атат, каттуу күрөш. Ал күрөштөн сага не пайда? Чек ара ачылганда мен айттым эле, ал чек ара ачылгандан биздин элге, мамлекетке не пайда? Зыяны көп деп айттым беле? Ошондо эмне дедиңиздер? Мадумаровго эч нерсе жакпайт, чек ара ачылса да жакпай атат. Деге эмне кылыш керек буга? Дегенсиздер. Мен айтканмын, чек ара ачылса кыргыз дыйкандары тап катарында жок болот дегенмин. Неге? Бүтүндөй Чүйдүн тегерегинде, Оштун тегерегинде, Жалал Абадтын тегерегинде курулган күнөс калалардын баары банкрот. Биз өз бадыраңыбызды, өз помидорубузду жей албай калдык. Себеп Кыргызстанда 1 килограмм бадыраң өндүрүш үчүн кеминде 75-90 сом сарптайсың. Өзбекстан 20 сом сарптайт. Бизден 4 есе аз сарптайт. Ошон үчүн алардын бадыраңы келгенде бизден 4 есе арзан келет. Кандай дейсиздер? Анан арзан келсе бизге жакшы да дейсиздер да. Мына 3 тегирменчинин кесепетинен Кыргызстандагы буудай өндүрүүчүлөр жок болгон. 3 жыл баштагы менин сөзүм эсиңиздер деби? Дебатка чыкканда бир азамат айтты эле. Азыр ушул камалгандардын бирөөсү. Казакстан менен Россиядан ун алабыз. Мына ошол Кыргызстанга кирген ундун баажы төлөмүнөн бошотуп коюшту. 3 тегирменчи, 3 тең депутат болуп отурат парламентте. Азыр да отурушат. Азыр да отурушат деген бирөөсү жок. Алар эмне кылды? Сырттан ташып киришти. Ундун баасын бажы төлөмү жок. Кыргызстанда буудай өндүрүү пайдасыз болуп калды. Буудай өндүргөн жерлердин баарын эмне кылдык? 5 сотиктан бөлүп сатып жибердик. Айдоо жерлерди. Эми караңыздар. Биз ундан, нандан толук түрдө көз карандылыкка кептелдик. Эгерде кошуна мамлекеттер ун чыгарбай койсо, чек-арадан ун өткөрбөй койсо, 2 жуманын ичинде не кырдаал түзүлөрүн элестеткилейм. Ар бир мамлекет ушунда мамлекет болот, өзүн өзү тамак аш менен камсыз кыла алса. А биз бүгүн кыла албайбыз андай. Бул узун сөз созулуп кетет. Ошол куштуруп аткандарды ушулардын куштурса болмок эле. Бир мыйзам кабыл алуу менен 1,5 миллиард сомдон ашык зыян келтирди деп мен айтып бердим. Мойнуна коюп бердим. Шыкмаматов деген мырза айтты. Ким Шыкмаматов эмес, жана Момбеков деген мырза айтты. Айтканыңыз толук, биз ошону кабыл алдык. Бирок өкмөт колдоп берчи деп бизди туруп алганда деп. Адахан агай, ассаламу алейкум. Атым Рустам. Талас областындагы жери кени эл үчүн иштеп атабы? Эгерде эл үчүн иштебесе, кандай жол менен токтотууга болот дейт. Шайлоодо токтоткула, шайлоодо. Шайлоодо токтоткула садагаларым. 5 жыл кыйкырба дейт. Bir күндө чечип кое турган күнүң бар. Ал шайлоо күн. Бирок шайлоодо уктап калып атпайбызбы? Жер үйгени ким үчүн иштеп атканын азыр айтсам түшүнбөйсүздөр. Жаман көрүнүп калышы мүмкүн сиздерге. Эртең айтсам кече эмне айтпадыңыз дейсиңер. Ушундай абалым менин абалым ушундай. Кече бир мисал келтирдим да. Жаштар бирөөсү суроо берип атат мага Кыргызстанда. Акаевдин мезгилинде эмне ун чыккан жоксуз дейт. Сурадым да. Кайсы жылы туулгансың? 2000-жылы туулган экен.
Акаев качан кетти? 2005 кетти. 5 жашар бала болгон экен. 5 жашар бала эмес, азыр 50дөгү кишилердин да түшүнбөй атат го. Бирок ушул суроону бер деп бирөө бердирип атат да. Аттиң дүнүйө. Мына кече Россиянын президенти Путин Американын телеканалына интервью берди. Караңыздарчы, сүйлөп атканда сүйлөтө койбой атат. Берген жообун тескери кылып түшүндүрүп атат. Кече Байден менен болгон жолугушуусун бир канча телеканалдарын карадым мен. Жанакы CNN'ден, Евроньюстан таптакыр башкача берет. Ошондуктан биз качан бактылуу эл болобуз? Коштаңдын айтканына, досуңдун айтканына, Facebook'тан айтканына, YouTube'тан айтканына ишенбей, өзүң эмне деп ойлойсуң? Айланайын садагам, кел отур. Өзүңдүн оюң кандай? Кече көрдүңүздөр до концада. Эмнеге ушундай берип атасың десе, баары айтып атат го дейт. Сен эмне деп айтасың? Сенин пикириң кандай? Сен эмне деп ойлойсуң? Мына ушул адам өз эрки менен өз алдынча ой жүгүртүү кабилетин көтөрүп алса, ошол мамлекет бактылуу болот. Күзүндө шайлоо бир мандаттуу болсо, мигранттар кайсы округка добуш беребиз дейт. Альтернативный вариант миграцияда орун берсе дейт, мигранттардан депутат барса, билимдин баары сыртта ошого аракет кылсак болобу дейт. Жок. Биринчиси мыйзам жол бербейт, экинчиси мыйзам жол берген күндө дагы сиздер шайлай албайсыздар. Эмнеге? Ал күнү барбайсыздар. Барбай коесуңар да. Кече Питерге барганда айттым го, канча кыргыз барсыңар десем 30 000 дейт. Шайлоого канча киши бар десем 900 дейт. Демек 30 кишиден бирөө барган да. 29-на баары бир. Сиздер айттыңыздар го мага 4 жыл башта. Эгерде электрондук каттоону укугун алып берсеңиз, биз бирөөбүз да калбай барабыз дедиңиздер го. Айттыңарбы? Сиздер унутсаңар мен унутпайм мындайда. Сиздер мага ошондой тапшырма бергенсиздер. Биз кайра жазып отуруп, кайра керектүү кишилер аркылуу айтып отуруп, электрондук каттоо укугун бердик. Барган жоксуңарбы? Көбүрөөк эмес, 700 000 кыргыз бар. Электрондук каттоодон өткөнү канча болду, Назира? 14 000 болду? 16 000 болду. 700 000'nin канча пайызы экен бул? 700 000'nin 10 пайызы 70 000 болот. 2 да жетпейт. Эми карагыла. Бул не деген? Могул жерде отурган 100 кишини айтып отурсаң бирөө барат экен. 99'ун барбайсың го. Урушайын дейм, корком, кыйшайып калат деп. Урушпайын дейм. Шарчатат да ушинтипчи. Күздөгү шайлоо булардын өздөрүнүн жазган конституциясы боюнча өздөрү да окуй элек. Бир мандаттуу кылабыз деген. Бирок азыр аябай чоң соода жүрүп атат. Партиялык эле тизме калсын дешип атат. Себеп бир мандаттуу кылса азыркы отургандардын бирөөсү да өтпөйт. Бирөөсү да өтпөйт. Көз боямоочулук жасаганга да кыйын. Булар бир мандаттуу кылабыз деп бүтүн Кыргызстандын гана программасын көчүрүп алган. Бирок кантип ишке ашырышын билбейт. Мен айтат, ушуларды айтып койбойсузбу дейт. Жок, мен көп учурда акылым болгон эмес экен, алдын ала айта бериптирмин, аларга шпаргалканы бере бериптирмин. Мен айткандарды алар кайталап чыкса, силер ишенет экенсиңер. Мен айтсам ишенбейт экенсиңер, себеп мен кыргызча айтат экенмин. Мен Салижан агайым айткандай, кыргызга орусча айтмайынча ишенбейт деген сөз туура экен. Ошон үчүн 4 айдан бери унчукпай атам. Адахан Кимсанбаев, мына билимдүүнүн баары сыртта дегенге мен ушинтип айтам сиздерге. Келиңиздер, катталыңыздар, электрондук каттоодон өтүңүздөр.
Мага көрсөтүңүздөр. Мына биз 60 000 киши каттоодон өттүк. 60 000 киши Москва областынан ушул жигитти, ушул эжекени, ушул агайды, ушул жигит кызыбызды көрсөтөбүз деп мага бергиле дедим мен. Эчен жолу жолугушсам, ар жолугушууда сиздерге ушул сунушту киргизем. Туурабы? Өткөн шайлоодо бердиңиздер. 5 кишини бердиңиздер. 5-өөнү тең тизмеге киргиздик. Ошол 5-өөнүн бирөөсү муну Оразайым деген кызыбыз 8-орунда туруп депутат болду го ушул кыз. Мага 8 тыйын берген жок. Сиздер мага 8 сом берген жоксуздар. Депутат болду го. Бирок адилетсиз өткөндүгү үчүн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарабыз деген талапты биз койдук го. Эл момундай болуп оодарылып, башка талапты коюп чыгышын күткөн жоксуздар го. Ошондуктан сиздер биригиңиздер, уюмдашыңыздар, сунуштаңыздар. Мына кече биз биринчи жолу ушул кызыбызды партиялык ишке тартып, кече көптөгөн адамдардын суранышы боюнча Москва жана Москва шаарында партиянын жетекчиси болуп, кече дайындалды. Партияга тиешеси жок эле бул кызды. Россия Федерациясы боюнча бизге ушул жигитти коюп бериңиздер деп кече сунуш болду. Бир добуштан колдоп, бир киши гана калыс болду. Калган баары колдоп, мо Эмил деген жигитти, Жайчиевди Россия Федерациясы боюнча жетекчи кылып койдук. Келиңиздер, жардам бериңиздер ушул кишилерге. Саясий кеңештин курамын өзүңүздөр кураңыздар дедик. Көп жылдан бери журналист болуп иштеп жүргөн бир кызыбыз бар экен, ушул жерге жакында келдим дейт. Мен ушу бүтүн Кыргызстанды тандап алдым. Мени партияга кабыл алыңыздар деп кече партбилет алды. Атын Диляра деди. Ошондой кайдыгер эмес болгон жигиттер, кыздар, келиңиздер дагы Жайчиевке, Нарматовага келип кошулуңуздар, кабарлашыңыздар. Сунушуңуздарды бериңиздер. Биз Москвада жүрөбү, Красноярскиде жүрөбү, Екатеринбургда жүрөбү, Питерде жүрөбү. Сиздерден сунуш түшкөн болсо, тизмеге киргизебиз. Мен дайым айтам, бүтүн Кыргызстандын тизмесин эл курайт. Элден түшкөн сунуштарды алабыз. Адаган Имсанбаев, сизге Аллахым өмүр берсин, ден соолук, ишенгенибиз жалгыз сиз дейт. Астагфираллах. Президент болушуңузду Аллахтан тилейм. Амин, амин, амин дейт. Рахмат. Адаган Имсанбаев, сиз эми үчүн дайыма кыргыз элинин башына кыйынчылык түшкөндө барбай, баары бүткөндөн кийин кайрылуу кылып чыгасыз дейт. Дайым сиз менде кызмат жок дейсиз. Ошол эле Ташиев деле кызматы жок кезде кыргыз элине кыйынчылык келгенде дайыма болчу эле го. Неге сиз барбайсыз? Кайсы жерге? Мисалы, кай жерге? Ушул суроону берген азамат суурулуп чыгып туруп мага бир фактын айтса жакшы болот эле, ыраазы болот элем. Кайсы жерге? Кайсы жерге? Баткенде болуп аткан окуяда мен даарыланып жатсам эмне кылайын, иним? Сиз иним, мен барган жерлерди эсептеп бериңизчи. Мен барган жерге барбагандарды, башкаларын эсептеп бериңизчи. Мен тескерисинче айтам. Мадумаровдун баскан жолун, Мадумаровдун барган жерине сиз айтып аткан жигиттердин түшүнө да кирелек. Мына могу жерге дагы, менден башка бир кишини басып барганын көрө элекмин мен. Же Солтон Сары кабылабы? Я. Эми билбейт да, мен кызматта эмес экенимди билишпейт. Мына жана кече мага балдар айтышып атпайбы? Агай дейт, мага жазып атат. Мадумаровдун мандатын алыш керек деп жазып атат дейт. Жазды, окудуңарбы? Мадумаров 13 жыл башта мандатын таштап кеткен билбейт да ал.
Мага бирөө суроо ушул жигит сыяктуу болуп бирөө суроо берип атат да, ушул маселени сиз чечип койбойсузбу дейт. Мен ким катары чечем десем, сиз үстүндө отурасыз го дейт. Кече жакын деле. Анан тан бересиң. Мени дагы эле же депутат, же вице-премьер, же министр деп ойлойт экен. Ушунун ишин алып койбойсуңар деп кайрылып атпайбы? Мына кече баткендик эмес, баткендиктерди артынан жетелеп баргандарды сүйлөттү го. Баткенде алар өмүрүндө болуп көргөн эмес. Азыркы жетекчиңердин мына силер суктанып аткан азаматтарга модага айланды. Өзү менен кошо бир автобус элди жүктөп жүрүп, ошолорго сүйлөп туруп, ошол жердин атынан, элдин атынан сүйлөп турган. Андай болбойт иним. Андай болбойт. Мадумаров барган жердин жарымына да бар элек алар. Насип буйруп сиз бийликке барып калсаңыз, мен макул эмесмин, кыймылы андан арыда бийликтин терс жактарына каршы чыга береби? Бийликке баргандар өзгөрүлүп кетчү адаттары бар эмеспи? Бийликке барганда өзгөрүлүп кетпейт. Алар бийликке чейин эле ошондой. Үйлөнгөндөн кийин башка кыз болуп калбайт. Ошол эле сүйлөшүп жүргөндөгү эле кызың. Тек гана сенин көзүңө башкача көрүнүп турган ал кезде. Коюп күндө жасанып келип, үйлөнүп аткандагы, күйөөгө чыгып аткандагы жигиттериңер деле ошол эле жигиттер. Силер атаңа, апаңа ыйлактап жүрүп, ушуга тийбесем деп атаң денеңди коркутуп жүрүп чыккан жигит ошол эле жигит. Бирок сен аны көргөн эмессиң. Жаман жагын жашырган. Жуунуп келип турган. Колунда гүлү. Кааласаң момпосы, кааласаң балмуздак колунда турган. Алдайт. Баары алдайт. Саясатчылар муну жашоодо, жалган жашоодогу эң жалганды көп айткан булар саясатчылар болот. Сүйлөп туруп, эл наразы болуп кеткен болсо, мен андай деген жокмун го деп кайтып берет. Мен айткан жокмун дейт. Сен мени туура эмес түшүнүп калдың деп кайра өзүңдү уят кылат. Ошондуктан үйлөнүп аткан жигиттер дагы абайлагыла. Күйөөгө чыгып аткан кыздарым, карындаштарым абайлагыла. Шайлап атканда дагы абайлагыла. Ошол. Ал кыймылды бүтүн Кыргызстан партиясынын карамагына өткөрүп коюпсуздар дейт. Бул кыймыл эч кайсы саясий партияга карабайт. Өткөрүп коюпсуздар деп ишенимдүү түрдө айтып атат. Өзүңүз айтып атасыз, кыймыл деп айтып атасыз. Кыймыл партия эмес. Бишкекте дагы, Москвада дагы, Россияда дагы эки кыймыл бар. Макул эмесмин, укугум бар деген. Булар бир да саясий партияга кирбейт. Ошондуктан могул жерде Тажыбай деген мырзаны мен укугум бар, мына сиздер ушул жигитти менин укугум бар деген кыймылга төрага кылыпсыздар го. Өзүңүздөр шайлапсыздар го. Мен кече айттым, бүгүн жолуктум мен Тажыбай мырзага, жана Куран окуган жерде жолугуп, кызмат куттуу болсун дедим. Менден бир киши да сураган жок го. Ошол кыймылдын уюштуруучусу, кыймылдын демилгечиси катары менден да сурап койгон жоксуң, өзүңүздөр чечтиңиздер го. Мен келип угуп атам, мен куттуктап атам, абдан туура чечим деп атам. Эгерде башка жекени, башка жигитти койсоңуздар, мен айтам, туура аябай аракет кылып жүргөн азамат кайдыгер эмес деп. Кыймыл партияга кирбейт. Кыймыл партиядан кенен. Ал кыймылдын ичинде каалаган партиянын өкүлдөрү бар. Бир партияга таандык эмес ал. Ал бүтүндөй кайдыгер эмес кыргыз жарандарынын кыймылы. Азыркы бийликте жүргүзгөн иштеринин баарын пиар деп ойлойм дейт. Кумтөр боюнча сиздин оюңузду уккум келет. Айта берип, Кумтөр боюнча эч нерсеси калган жок. Рахман Разыков айткандай, алтын калбады деп айтканда айтпады беле. Алтын калбаса ал жерге эмне? Картошка эккени бар жүрөбү Канадалыктардын. Орхан Инандынын жоголушу боюнча оюңуз дейт. Мен кандай оюм болушу мүмкүн? Туугандар,
13 жыл болды. 1 saat мамлекеттик кызматта иштебегениме. 13 жыл болды. Мен 28 майда жогорку кеңеш таштап чыгып кеткенимде, сентябрдын аягында коопсуздук кеңешин таштап чыгып кеткенимден бери ошондо туулган азамат 13-кө чыгып атат. Ошондогу 13 жашар жигит бүгүн 26-да. Сиздер бул жерде иш жумуш менен жүрөсүздөр. Мен жумушсуз жүрөм 13 жылдан бери. Менин кандай оюм болушу мүмкүн? Сиз кыйналып аткандай мен да кыйналып атам. Эгерде ал 90-жылдардын башынан бери эле кыргыз жараны, эгер жаран жок болуп, дарексиз жок болуп кеткен болсо, бул өлкөгө абийир алып келбейт. Бул өлкө ишенимден чыгат. Бул өлкө менен эч кимдин кызматташкысы келбейт. Мен президенттик шайлоо жүрүп аткан мезгилде айттым эле. Эгерде ушул жол менен, ушул конституция менен, ушул мыйзам менен президентти шайлап, жогорку кеңештин шайлоосун токтотуп койсоңор, Кыргызстан изоляцияда калат деп айттым беле? Айттым. Эми караңыздар, изоляциянын бир далилин айтып берейин сиздерге. Өзбекстандын президенти Мирзиёев мырза президент болуп келгенде 3 айга жетпеген мезгилдин ичинде, 40 күндүн ичинде 5 мамлекетке сапар жасаган. Мен ушун эсептеп айтып бергем, бирок азыр унуттуңуздар аны. Россияга сапар жасады, Кытайга сапар жасады, Францияга жасады, Америкага жасады, Түркияга жасады. 5 сапардын натыйжасында Өзбекстанга 50 миллиард доллар инвестиция келишимге кол койду. 50 миллиард доллар. Биздин азаматтардын келгенине канча болду? Бала төрөлө турган болуп калды. Канча инвестиция тартылды? 1 доллар жок. 1 доллар да жок. Тескерисинче, не деген апааттар, не деген кыйынчылыктар, не деген башаламандыктар болуп атат. Менин айтканым туура чыктыбы? Дагы кандай мисал келтирейин? Изоляцияда калат дегенде, жана кыйкырып аткандар, кеттиле кетти, келдиле келди, түштүле түштү, учурашты, амандашты дегендер. Бул протокол. Эртең сиз болуп калсаңыз, сиз да ошондой кабыл алганга милдеттүү. Бирок, мына эжелерим билет, жеңелерим билет. Өтө жаман көрүп аткан тууганыңар келип калса да, кел отур деп коесуңар. Чай ич. Бирок көзүңөр башканы айтып турат. Бирок бир пияла чай сунасыңар. Отурбадың да деп коесуң чыгып баратса. Элестеттиңерби? Биздин жетекчилердин сыртка чыгышы ушундай азыр. Кел. Отур. Отур. Биз ушундай кыйналып аттык эле, түштөн кийин нан жабам, нан жапканча 2 нан берип турасыз десе, жок, мага да азыр мыйман келет. Шылтоо көп да. Эми түшүндүрө алдымбы? Муну Жээнбеков келип кеткенде ач кыйкырыкты салды. Сочиде жолукту экөө кучакташты, тим менен ажыраша албай ушундай болду. Башына бале түштү, бир ооз сөз айтылдыбы? Жок. Саламатсызбы, сизге ыраазычылык айтып коеюн дейт. Менин 4 эркек, бир тууганым үлүш жер иштетишет. Ал мыйзамды жазган сиз деп билебиз. Москвада бул жакта менин жолдошум электрик болуп иштейт. Болгону 6 айлык электромонтер окуусун бүткөн, Бишкектен 96-жылы. Бул келишимдин демилгечиси жана ишке ашыруучусу да сиз. Чоң рахмат, биздин үй бүлөнүн атынан дейт. Рахмат, тапканыңызга береке берсин. Аманчылыкта жашаганды насип кылсын. Садыр Жапаровго барып, мен сага эмес, элим үчүн, элимдин суранганы үчүн сага кошулуп ишти тартып кетейли деп айтсаңыз, биз колдойт элек. Башы жокторго баш, көзү жокторго көз болсоңуз.
Кыргызстанды четтен ач карышкырлар бөлө тартып жатканы суктук менен суук көздөрү менен карап турушат. Сиз өтө баатырдык кыласыз, акылдуу инсансыз. Бул жагын түшүнсөңүз дейт. Ушу сиздер түшүнүп жазып атканды ошол түшүнбөй атты дейсиздерби? Мен өмүрүмдө ушул жашка келип бирөөдөн бирдеме сурап барган эмесмин, барбайм дагы. Мен ушул маселелердин баарын сиздердин колуңуздарда деп айттым. Каалайсыздарбы, чечкиле. Кантип чечесиздер? Шайлоодо чечесиздер. Логистикалык борбор салганга көз карашыңыз кандай? Бизге түшүнүк берип коюңуз. Менин да түшүнүгүм жок. Чындыгында менде андай түшүнүк жок. Неге? Логистикалык борбор куруу боюнча келишимдин бир да тамгасын окуй элекмин мен. Сиздер туура түшүнгүлө. Мен көзүм менен көрүп, окуп чыккан конституцияны сындайм. Көзүм менен көрүп, окуп чыккан мыйзамды сындайм. Сырткы, ички саясатты кагаздан окугандан кийин сындайм. Ушундай деп уктум, деди деп атат деген нерсеге баа бере албайм. Бирок логистикалык борбор боюнча өзү негизи бул ойго мен таптакыр каршымын. Ал логистикалык борбору жок эле, Дордойду логистикалык борбор кылып кой, болду. Маселе жок. Кандай дейсиздер? Тескерисинче биз мүмкүн болушунча аны жаап, муунтуп, жок кылдык. Натыйжада бүтүндөй буюм ташыгандардын баары кошуна мамлекеттерге көчүп өттү. Биз эми алардан ташып калдык. Мына ийгилигибиз ошол. Сабаттуу инсандардын жүргүзгөн саясатынын кесепети ушул. Калганын өзүңүздөр түшүнүп атасыздар. Менден жакшы билесиңер. Базарда, соодада көп отурасыңар, менден жакшы түшүнөсүңөр. Азыр Бишкекке барып, Дордойдон товар ташып келгениңерди токтоттуңарбы? Токтодубу? Эми башка мамлекеттерден ташыйт алар. Себеп Казакстан Кытайга ошондой шартты түзүп койду. Түркиядан келген ишкерлердин бүтүндөй баары акырындап кошуна мамлекетке чыгып баратат. Бүттү. Башта биз дүйнөнү дүңгүрөтүп, тикмечилерибиз керемет деп Кыргызстанда жасалган деген брендти чыгарат элек. Эми ошолордун акырындап алардын дагы саны азайып баратат. Сиз бийликке келип калсаңыз, биринчи болуп Кыргызстанды курутуп жаткан сетевой маркетинг бизнесин жок кылың дейт. Өзбекстан контрабандасы менен каттуу күрөшүң дейт. Өзбекстан мигранттарын бизде иштегенге тыюу салың. Астагфиралла. Биз өткөн жылы, баштагы жылы мен силерге цифраны айттым. 220 миңден ашык кыргыз чыгып кетти. 220 миңден ашык Өзбекстандын жараны Кыргызстанга толук жашоого кирди. Көчүп кирди. Мен сиздерге момундай деп айттым. Могу бөтөлкөдөгү бош жер калганда ушул жерге эмне куюп койсоң жарашат. Эгер ушул толуп турса, эч нерсе куя албайсың. 220 миң киши чыктыбы, 220 миң киши кирди. Аларды иштегенге тыюу салың дейт. Ким тыюу салат? Мына сиздерди иштегенге тыюу сал деп чыккан могул жерде ура патриоттор болду. Тыюу салып койду эле, карлар күрөлбөй, көчөлөр шыпырылбай калды да, кайрадан кыйкырып чакырды. Туурабы? Болду ушундай жылдар. Эми Кыргызстанда сиздер жиберип аткан акчаны ата-энеңиздер там куруп атат. Ошону ким куруп атат? Ай азамат. Аларды чыгарып берсең, силердин жиберген акчаңарды ким алыш керек? Силер кимге иштеп атасыңар? Кимди багып атасыңар? Кимдин чөнтөгүн толтуруп атасыңар? Кызыл Октябрь деген айыл бар, Куршаптан төмөн жагында. Ошол жерде менин бир тууган жыйыным бар. Барбы Кызыл Октябрдан ким? Барбы? Бар. Мына Айбек. Мырза деген жигит бар. Аябай атагы чыккан уста. Жашы 45-терде. Өткөндө барсам айтат. Мен экинчи бригадага киши топтой албай атам дейт. Канча аласыңар десем айтат.
Biz азыр ноябрга чейин 10 үйдү алдык дейт. 10 үйдү көтөрүп, үстүн жаап, ээсине беребиз дейт. Канчага? 450 миңге. 450 миңге. А канча бала иштейсиңер? 10 бала иштейбиз. 10 бала март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Толук эмес 9 айдын ичинде 450 миң сом иштеп табат экен. Мындайча айтканда, айына 50 миң сомдон көп акча табат экен. Эми караңыздар. Өзүнүн үйүндө, өзүнүн жеринде, өзүнүн айылында, өзүнүн көчөсүндө жашап атып, 50 миң таап атат. Ustaларды баштакыдай эмес дейт азыр. Барган үйүңдө козусун союп, илип коет дейт. Биз айткан тамакты жасап берет дейт. Тамагы баягы акчанын ичинде эмес экен. Ошого иштегенге жигиттерди таппай атам деди. Мени жаман көрөсүңөр, мейли айланайындар, садакаларым, жаман көргүлө. Атабыз менен апабыз дагы мектепте окуп атканда оку десе жакшы көргөн эмеспиз. Үйлөнгөнүң өзүң үчүн, жардамың мен үчүн десе дагы жакшы көргөн эмеспиз. Азыр чыканакты иштейбиз. Кайран жаштык ошондо окуп койсом деп. Мени дагы кийин айтасыңар. Азыр жаман көрө бергиле, мейли. Мен кече бир сөз айттым. Чынабай кеткенден айттым. Мен сиздердин ыраазычылыгыңыздарды түк күтпейм. Мен сиздерден рахмат алам деп дагы иштебейм. Мен сиздерге жагам деп дагы иштебейм. Мен төбөмдөгү кожоюндун ыраазычылыгы үчүн иштейм. Себеби мен билем, кече мисал келтирип айттым. Жалаң козунун чучугун чагып, майга эмес, сары майга да эмес, козунун чучугуна тамак бышырып берип олтурган күйөөсүнө дагы аял ыраазы болгон эмес, болбойт дагы. Алакандай кызыл эт бала кезиңерден өстүрүп, түн уйкусун 90 жолу бузуп, эмчектеринин үрпү жарылып кетсе дагы ушул ачка калды деп шыдап эмизген энеңерге да ыраазы болбойсуңар эч качан. Өзү ачка калып, өзү тоңуп, акыркы акчасына сизге ботинка алып берип, бутуңду жылылап койгон атаңа да ыраазы болбойсуң. Ана мага ыраазы болосуң бе пенде? Атаңды дагы какшатып, зар какшатып ушул жерде отургандарыбыз бар. Балам кел деп ыйлап аткан энелер бар. Ошолордун айтканын кылбаган, менин айтканымды кыласыңарбы пенделер? Мен бул дүйнөнүн тарыхын дагы, табышмагын дагы жакшы өздөштүргөнмүн. Эч качан ыраазы болбойт пенде. Өмүрүндө ыраазы болбойт, билем аны. Бирок ушундай оор кырдаалда акылың жетип турган нерсени неге айтпадың деген сурактан торткон акырет. Мына жаш бала билбей барып отко күйүп алса, атасы менен энеси жооп берет экен. Жаш бала билбей өрмөлөп барып сууга түшүп чөгүп кетсе, сурагы ата менен энеден болот экен. Жаш бала билбей bir жерине бычак сайып алса, сурак ата менен энеден болот экен. Ошол сыяктуу эле. Ушул билип турган нерсемди неге айтпадың деген суракты мага берет. Неге? Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, аалымдардан сурак күчтүүрөөк болот деп. Ошон үчүн дуа кылганда билип билбей кылган күнөөлөр дейт экен. Билип туруп жасаган күнөө башка, билбей туруп жасаган күнөө башка. Билбей туруп доңуздун этин жеп алсаң, кечиримдүү, билип туруп рахаттанып жесең, күнөө. Ошол сыяктуу мен көзүм жетип туруп, сиздерди эскертип коюу гана. Могул жол менен барсак, өлкөбүз жок болот деп эскертүү. Каалайсыңбы? Ошол жолго кет. Каалайсыңбы? Айткан сөзгө кулак сал. Кечээ чыдабай кеткенде айттым. Айланайын, мага каршы иштечи, жок дегенде каршы иштечи. Тек үйүмдө жатпачы. Бар дагы бизге каршы болгон башка партияны колдочу, тек кайдыгер болуп жатпачы. Өзүңдүн жолуң өзүң тандачы деп атам да. Мени колдо деген жокмун. Бизди колдо деп айткан жокмун. Кайдыгер болбочу садагар. Ойгончу айланайын. Сен тагдырыңды бирөө чечет деп айтпачы. Тагдырыңды өзүң чечесиң, кыргыз.
Өз мамлекетіңді өзің шешесің. Қандай қаласаң, ошондой мамлекет болот. Ошондуктан Өзбекстандан келип иштеп аткандарды кантип тыясың? Айткыла. Контрабандасын токтот. Контрабанда менен эмне өтүп атат? Азот. Өткөрбөй коюп, кыргыздын дыйкандарын эмне абалга калтырасың? Тескерисинче мен мондай саясат жүргүзөм. Кыргызстанда өндүрүлбөгөн нерселердин бардыгына бажыкананы ачып салам. Кире берсин. Кыргызстанда өндүрүлүп аткан нерсе болгон болсо, сырттан киргизбей, ошону өндүрүп аткандардын кызыкчылыгын коргойм. Бул экономиканын мыйзамы. Муну Петр I деген болгон. Биринчи император Россиянын. Ушул Санкт-Петербург деген шаарды куруп атканда жаккан эле эмне болгон? Саз. Ал жерге эмне керек болгон? Таш керек болгон. Жакын аралыкта таш жок. Ал эме саясат жүргүздү. Политика меркантилизма или политика протекционизма деп коет. Ал ошол Балтика булуңу менен кирип аткан жерге, Финский заливден ким соода өткөрөм, ушул жол аркылуу өтөм деген болсо, моундай кемелерге 2,5 тонна, моундай кемелерге 3 тонна ташы жок болсо киргизбейм деген. Натыйжада ошол жерден өткөн кемелердин баарын дүйнө боюнча таш алып келип ошол жерге жыйган. Ошол менен Санкт-Петербург деген шаарды курган. Өлкө ушундай болуш керек. Ата ушундай болуш керек. Ушинтип куруш керек. Анан тескерисинче сүт берип аткан уйду союп, даңгана кылып таратып жүрбөш керек да. Кош келипсиз дейт. Садыр Жапаров президент катарында өз адамдарын парламентке алып келеби, себеби өз кызыкчылыгын ишке ашырууда дейт. Өзүңүз суроо берип, жообун берип коюңуз. Тездетем эжеке, сиздин сурооңуз боюнча азыр. Азыркы фейктер дейт, тажик тарап кыргыз оппозициясына акча төлөп, Жапаровдун бийлигин Ташиевди кошо жамандатып каршы болуп жатат деп, айрыкча Мадумаров Рахмондон акча алып каршы болуп жатат дейт. Туура. Абдан туура айтыптыр деп жамандап атат дейт. Мадумаров Гитлерде сирге кол салдырган, билесиңерби? Мадумаров жазда барып Тажикстанда бүт көчөттөрдү эгип жүргөн, көрдүңөрбү? Эми акыл жетип турган киши кандай деши керек эми? 41-жылкы согушту. Мен баштагам. Бирок ушунун баарын мен күлүп койчумун да, күлүп коюп. Бирок бир жерде чогулуш өткөрүп атканда мен ушуну айтып бердим, чыдабай кеттим да. Менин атам 33-жылкы болсо, атам раматылык, Аллах акыретин берсин. Мен 30-жылы Гитлер менен эмне кылып жүрөм? Десем, мына ушул жигиттей болуп, жан ошо биринчи катарда отурган, чочуп кетип жанындагы карап чың эле, дейт. Демек ишенет экен да. Мыйзамдуу жол менен адилеттүүлүккө сиз менен жете алабызбы дейт. Биздин эл түшүнүп болгончо ага адамдын өмүрү жетпей калат дейт. Нух алейхиссалам пайгамбар 950 жыл жашаган, 50 жашында пайгамбарлык макам келген, 900 жыл элди туура жолго чакырган. Натыйжада 80ден ашпаган эл гана ошол 900 жылда ишенди пайгамбарга, калган ишенген жок. Өзүнүн баласы да ишенбей койду. Натыйжада өзүнүн баласы да топон суунун астында калды. 80ге жакын киши ишенди да кетти. А мен киммен айланайын, садакаларым? Сиз адилеттүүлүк менен жетебиз дегенче жашоо жетпейт дейт. Мен билем ага, көзүм жетет. Мен айтпадым беле, жанагы 37-жылы атылып кеткендердин баары какшап кеткен, билген алар дагы. Баягы душман деп мени саткандар калар, дуалга кадап аткандар калар, оюлган көрдүн түбүндө бир күн элиме жетпей ойлорум калар деп алар да билген. Ушул Касым Тыныстановду эки сөз үчүн жок болгон. Эмне деген сөз үчүн?
Oroодо даның толо болсо, короодо малың толо болот деп койгон. Дегенде бир кыргыз отуруп алып жазган Москвага. Монол орого даныңды толтур дагы мамлекетке тапшырыба деп элди чакырып атат деп жазган. Аны жазган Алы Токонбаев экен. Аны мага айтып берген Март Ашимович Байжиев болду. Себеп 85-жылы Масалиев бийликке келгенде Март Ашимович Байжиевти чакырып алып айткан экен, сиз реабилитация, актоо комиссиясын төрага болуп, акты ак, караны кара кылып бөлүп бериңизчи деп комиссия түзүп, ошо кишини жетекчи кылып киргизген экен. Ошондо мага Мар Байжиев аксакал, Аллах өмүр берсин, 90-га жакындап баратат. Ошо киши көрдүңөрбү мени менен сүйлөшкөн сөзү. Мына ошол сөзүндө айтып атат. Айланайын Адахан дейт. Кыкемдин бүт баарын кыкем эле жок кылган экен дейт. Бир да орус жазбаптыр дейт. Бир да орус атпаптыр дейт. Мен айттым, Март Ашимович, мен мени билем. Мен тарых факультетин бүтүргөнмүн. Мен ушул Россияда университетте окуп атып, биринчи кыргыз саясатчылары жана алардын тагдыры деп диплом жазганмын. Первые кыргызские лидеры и их судьбы деген темада мен дипломдук ишим ушул. Ошол Тыныстанов жок, ошол Абдыкадыр Орозбеков, ошол Жусуп Абдырахманов, Баял Сакеев, Абдыкерим Садыков, Ишенал Арабаев. Мына ушу бешөө жөнүндө жазганмын. Аябай жакшы билем мен. Алардын арасында убактыңарды бир аз созуп коюп атам. Алардын арасында дагы бир керемет инсан болгон. Аябай керемет инсан болгон. Салихов деген. Мына ошо кишинин тагдыры менин ушундай чекеңе учук чыгара тургандай тагдыр экен ушунун тагдыры. Ошол Лейлектен үйлөнөт, өзү ошол жактан келин алып келет. Бир жылга жетпей, кайнатасы кайненеси каза болуп калат. Бир кайниси калып калат. Ошо кайнисин өзү алып келип, жездеси, бүгүнкү заманда элестеткиле. Жездеси эмес, абасы да алып кетти. Алып келип, өзүнүн үйүндө жашатып, Бишкекте окутуп, аябай жогорку билимге жеткирип койсо, ошол жазып атпайбы аркасынан НКВДга. Акысын жеп, ууру деп. Ушул ушундай сөз айтып атат үйдө деп. Бул өтө чоң кайгы. Туугандар. Эмнеден улам айтылып кетти ушул сөз? Мына ол мыйзамдуулук боюнча адилеттүү жол менен барабыз деп тура берсеңиздер деп. Туура, мен билем өмүр жетпейт. Мына Рахман Разыковдагы соңку ырында көрүп атасыздарбы? Өмүр жетпей, бир күн сен да мен да ак кепинге оролуп кетербиз бул дүйнөдөн деп атат. Баары сезет. Ошол сыяктуу эле биз жетебизби, жетпейбизби? Ал менин материалдык кызыкчылыгым эмес. Нух пайгамбар ошол 900 жыл айтып жүрүп, эч бирин көндүрө албай койду. Андан кийинки пайгамбарларды билесиздер. 500 жылдап, 400 жылдап, 280 жылдап жашашты, айтышты, бирок баарын тепкилеп жүрүп жок кылып келди. Кайсы пайгамбар жыргап жашады? Бирөө да жыргап жашаган жок. Баарын эмне деп атты? Мына ал кезде фейктер бар эле. Ошол фейктердин тукумдары бүгүн бир гана айырмачылыгы, булар көбөйүп кетти балалап. Анан шайтандын мынол аспабына тезирээк жетишип калды. Ушул чыккандан бери Кыргызстандагы шайтандар ыйлайт дейт, биз ишсиз калдык деп дейт. Баары ушул жол менен барабыз, туугандар. Жетебизби, жетпейбизби ал башка маселе, бирок ушул жолдон тайбайбыз. Ушул жол менен барабыз. Адахан Исанбаев, сиз бая миңдеген кыргыз жигиттеринин бактысы ачып, Россиядан такси болуп иштесине салым кошкон экенсиз. Тагыраагы кыргыз айдоочулук көөлүк менен нан таап жеп жатышат. Ошондой эле былтыры мигранттарды куткаргансыз бузулукта жатканда дейт, Казакстанга жол аштырып, дагы айтыңызчы дейт. Казакстанда колчулукта миңдеген кыргыздарды куткардыңыз, дагы билбеген көптөгөн кыргыз мигранттарына жардам берипсиз. Суроо, ушул жакшылыктарды билбеген элди неге дагы деле жакшы көрө бересиз дейт.
ар дайым мээнетсиздики болот, элди ойготосуз. Анан неге элдин билип айланып калат, элдин башы айланып калат, менде үмүт үзүлүп жатат дейт. Үмүтүңүздү үзбөңүз, бирок үмүтүңүз реалдуу болсун. Эмне үчүн ушул элди жакшы көрө бересиз дейт. Мен жана айттым го, безери болуп калган баласынын деле ата эне жаман көрбөйт. Бечара эне, мен кече айттым, калган сезимдердин баары жалган. Досум деп кучактайсыңар го мойнунан, жалган да. Чыныгы дос деген, досуңдун эки бөйрөгү жоголсо, бирөөсүн бере аласыңбы дедим, жок, бере албайт эч ким. Бир тууганың бериши мүмкүн, бирок өтө оор. Ойлонбой туруп эне берет. Керек болсо экөөүн берет. Эне гана берет. Башка сезимдердин баарыны мени ынандыра албайсыздар. Мен неге жакшы көрө бересиз деп айтып атасыздар да. Анан жаратканга нааразы болуп, ушундай элди берип койгон экен, мен жакшы элди ким берет мага? Мен кайда барам анан? Жанагы энелердин жакшы сөзү бар. Каргайын десем жалгызсың, каргабайын десем бир байкушсуң дегенчи. Тытылып кеткендеги сөзү да бул эненин. Мен да ошол тытылып жүргөн кезим азыр. Айтайын дейм, айтканга айланып кетпейсиңби дегим келет. Жана Садырбаев айтпадымбы? Элим деп кан жүткүргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосуң депчи. Арка бел болбойт. Мен аны билем. Сиз бир нерсени билсеңиз, жеңилирээк болот да. А эгер үмүттү аябай каттуу коюп алып, ошол үмүтүңүз акталбай калса, өкүнүчүңүз каттуу болот. Ошол сыяктуу жакшы элди каяктан табайын мен? Агай, таксисттер билбейт сиздин кадырыңызды. Мен билсин деген жокмун да. Жакшы болду ушуну укушту. Жок, билсин деген жокмун да. Кандай таксист? Мен билсин деген жокмун. Кудай кааласа, мындай дейт да, эгерде дейт, сооп иш жасасаң дейт, ошого себепчи болсоң дейт, ошол сооптон пайда болгон нерселердин баарына дейт, сен бөлүшөсүң. Мына ошол 70 000 таксист бар экен. Москвада, кыргыз жигиттер 70 000 экен. Ошол 70 000-нин жок дегенде 10%, 7 000-и адал эмгек кылып, тапканынан катма окутуп, тапканынан ооз аштырып, тапканынан орозо тутуп, тапканын жетим жесирлерге жардам берип аткан болсо, ошолордун бөлүшкөн сообу Аллах мага берекесин берген болсо, мага жетиштүү болот. Ошого ыраазы болом. Калган 63 300-ü макул уруп коюп, алдап коюп, акча жок дегенде 10% маңдай тер болсо керек. Бир эле пайыз болгон болсо дагы 70 киши болот. 700 киши болот. Бир эле пайыз болсо. Ошол 700 кишинин күндө 24 саат сайын жасап аткан сооп ишин мага бөлүп турган болсо, бул рахат эмес. Ал балдар сөзсүз келип менин колумду өп, тапканы менен бөлүшүп, жок дегенде бир кафеге чакырып коюш ыраазычылыгын мага кажети жок. Сооп иштин бүт бар нерсени Аллах Таала өзү билет. Ал эсепке өтө кылдат зат. Мен ушундан үмүт кылам. Агай азыр эле айткан экономиканы көтөрүү методун Кыргыз Республикасында өндүргөн продукцияларды коргоймун дегениңизди бекер айттыңыз. Тигил отурган каттуу сөздөр менен жазыпсыздар. Эгерде мен муну окуп койгон болсом, мага туура эмес болуп калат. Эми эртең ошолор өз идеясы катарында айтып чыгышат дейт. Мейли. Айтып чыксын, бирок ишке ашырсынчы. Ошол идеяны берип койгон сообун бөлүшсө, мага жетиштүү болот. Канча дыйканын ажат ачылат. Канча дыйканын күнү тууйт. Канча дыйканга жеңилдик болот. Мына ошондой. Аллах сизге береке берсин, дайым сизди Аллахка аманат кылып келебиз дейт. Рахмат чоң. Кош келдиңиз дейт. Сизди шайлоодон атайлап өткөрбөй койсо, кандай кадамдарга барасыз дейт. Ай айламай. Бир сөздү уккун келип атат окшойт да. Ошондой кылабыз да.
адилеттүү деп отурабыз дагы. Нарындагы логистик борбору кайра ачабыз деп жатат. Ушул боюнча оюңузду айттым. Сиз убагында жасаган эмгектериңизди азыркы жаштар билбей калышты. Азыркы жаштар билбей калышты, билгендер айтпай калышты. Ушундай. Ошол туура. Айткан менен түшүнбөйт, чындыгында ошондой. Мыйзамдарыңызды, сиз жасаган иштериңизди элге жеткирген аз эле адамдар бар. Бирок коом өзүнүн баатырын билиш керек да, менин капа болгонум улуу муундан жаш муундарга жеткире койсо болмо. Көптөгөн жаштар эмне жумуш кылды дешет, билбегендиктен ушундай суроолорду беришет. Менин суранарым, интервьюларыңызда ачык эле айтсаңыз. Интервьюларды карап көргүлө. Мен айтпагандарды менден да катуураак кылып Феликс Кулов айтыптыр. Менин жасап аткан ишимди же Кыргызстандагы саясаттагы ордумду Өмүрбек Текебаев айтыптыр. Мен үчүн жаңылык. Дагы бир канча азаматтар айтышыптыр. Тамара Жаманбаева айтыптыр. Бир канча адамдар айтышыптыр ошолор. А эмнеге ошолор айтса күмөн санап каласыңар дагы? Анан очоктун боюнда отуруп алып, же чай ичип отуруп алып, эки ооз сөз сүйлөп койсо, баарын желек кылып көтөрүп чыгасыңар көчөгө. Себеп адамзат ушундай болот экен. Жакшылыкты айткысы келбей калат экен кыямат жакындаганда. Анан чындыкты айткан кишини четкелетип, четке чыгарып, жалган айткан кишинин аркасынан ээрчип калат деп турат. Китепти караңыздар. Биз ушундай күндү башыбыздан кечирип атабыз. Ибрагим алейхисаламды өрттеп аткандагы бирөө айтат, карлыгаш дейт, бирөө айтат, кумурска дейт, оозуна суу алып отто өчүрөм деп жүгүргөндөгүдөй да. Меники ошондой. Керемет бир шаар бар экен. Шаардын тургундары көп экен. Жараткан Аллах периштелерди чакырып алып, мына ошол шаарды барып, көтөрүп, кайрадан көмкөрүп койгула деп буйрук берет экен. Десе периштелердин баары тизилип алып айтат экен. Жараткан Раббибиз ошол жерде, ошол шаарда 3 керемет инсан бар. Таң аткандан күн батканга чейин, күн баткандан таң атканга чейин жалгыз гана өзүңдү улуктап, өзүңө зикир чалып, өзүңдүн гана айткандарыңды аткарып турат. Аларды эмне кылабыз деп. Десе ошолордон баштагыла дептир. Не үчүн деп айтат. Десе ушунчолук коомдун бузулганын билип туруп, көрүп туруп, неге аларга айтпайт, же неге алар ал жерди таштап чыгып кетпейт? Ошолордон баштагыла азапты дейт экен. Мен ошолордун бири болуп калгым келбейт. Сиздер угасыздарбы, укпайсыздарбы? Мыскылдап менин үстүмдөн күлүп 500 рубльду көтөрүп алып кайрадан мага каршы иштейсиздерби? Мага кызыксыз. Мен жана сөзүмдү айттым го. Айланайын кыргызым. Жок дегенде туруп мага каршы иштечи. Отурган жериңде отура бербечи. Кайдыгер болбочу. Өз тагдырыңа өзүң ээ болчу. Өзүңдүн көз карашыңды өзүң калыптандырчы. Өзүңдүн ишенимиңди өзүң жаратчы. Кыймылдачы, тек гана кыймылдачы. Башка бөтөн элдер өсүп атат, кетип бартат. Токточу кыргыз, ойлончу. Өткөндө Питерде мисал келтирдим, ошону укканыңыздар болсо керек. Биз кичинекей элбиз, кичине эл эмеспиз биз. Биз ортого жакындашкан элбиз. 6 миллион калкыбыз бар өлкөбүз. 1,5 миллиондон калкы бар өлкөлөр бар. 300 миң калкы бар өлкөлөр бар. Биз тек гана кайдыгербиз. Биз ишенчекпиз. Ишенчек дейин деген болсоң, менин айтканыма ишенишиңер керек эле да. Шу алдаш керек экен. Мени партиялаштарым айтты. Бир жерге барсам айтат, мына көпүрөнү куруп бересизби? Жок дейм мен. Айта бербейсизби куюп берем деп? Лабизчи. Биздин мектепти салып бересизби? Жок. Анан баарына жок дей берсеңиз, сизди шайлай эле дейт. Мен жок деп айтам. Себеби аны депутат бирөө да жасабайт. Калп. Жалган. Жалган болсо дагы айтып коюңуз дейт. Жок.
Мен ошентип жалган айтып көкүрөгүмө төш белги таккандан көрө жумушсуз үйдө отурганым жакшы. Мен андай сөз айта албайм. Могу жерде дагы ошол сыяктуу бир сөз айтылыптыр да. Өз баатырын билиш керек, суранам дейт. Интервьюларда ачык айтыңыз дегенде, мен айттым, уккан киши укту, уккусу келбеген киши көзү менен көрүп турса дагы айтпайт, ишенбейт. Бабановдун арести боюнча коюңуз дейт. Сиздики кандай? Бабановдун колдоочулары сизди жалгыз үмүт катары көрүп, сизден комментарий күтүп жатышат дейт. Ошол жака түшкөндө бүт баарын менин комментариymди күтөт. Себеп адилеттүүлүк, чындык. Ал жака баары түшүп аткандардын баары адилеттүү түшүп аткан жок, мен сиздерге ачык айтам. Ал жактан чыккандан кийин менин душманым болот. Себеп сүйлөшүшөт, соодалашат. Чыкканда ушуга каршы иштеп бересиңби десе, дейт. Анда чык дейт. Ушундай. Бабанов боюнча эгерде ошондой кылмыш иштери болгон болсо, ачык айт. Эмне үчүн? Кайсы иш үчүн? Эгерде ошол кылмыштар качан жасалган? Ошону жасаганга ким уруксат берген? Ким мүмкүнчүлүк берген? Ошолорду кошо чакыр. Кандай дейсиздер? Биз кылмышты жасаганга шарт түзгөн кишини кошо жазаламайынча бул коррупция токтобойт. Эмне үчүн кезинде айтпайбыз ушуну? Жеңиш Молдахматов эмне үчүн эки кишини отставкага кетиш керек деп койгондон кийин кылмыш иши ачылып калат? Эмне үчүн октябрдагы жасаган ишти келип майда эстейт? Эмне үчүн? Жигиттер, кыздар, бул коркутабыз, үркүтөбүз, ким бизге каршы чыккан болсо, оозун басабыз деген болсо, булар өтө терең жаңылышат. Каттуу жаңылышат. Коркок экенибизди, туруксуз экенибизди, оома экенибизди билип алган болсо, колдорунан, ойлорунан эмне келсе ошонун баарын жасайт. Туруктуулук эч качан жеңилбейт, ишенип коюңуздар. Мен айтып аткан мыйзам боюнча деп атам. Камайсыңбы? Мыйзам боюнча. Эми караңыздар, Советтер Союзу фельдмаршал Паулюс колго түшкөндө эмне кылса болот эле? Бир тиште менен тилип салса болот эле. Фельдмаршал эмне кылды? Керемет шартын түзүп берип, эч кандай кыйынчылык көрсөтпөстөр, тек гана сотто далилдеп берди. Нюрнберг процессин билесиздер. Кызылдай 100 000 деген адамдарды өрттөгөндөрдү дагы атып салган жок, асып койгон жок. Процесс мойнуна койду, ошондон кийин гана жазалады. А бизде андай жок да азыр. Эгерде эртең кармалып отурган азаматтар керектүү кесени толтура кусса, чыгып кетет. Чыккандан кийин сиздер нааразы болосуңар да, буларды кой берди го дейсиңер. Анан ошондо чыгып айтышат. Камап отурганда эмне? Кайтарбадыбы деп. Ал кайтарганынын канча пайызы кесеге түштү? Канча пайызы башка жака кетти? Бир жараткан билет, анан 3 киши билет. Билесиздерби ушуну? Сезип турасыздарбы? Сезбейсиздер. Ассаламу алейкум дейсиз. Сиз бир жолу мыйзамды тебелеп, бийликке келип, Кыргызстанды оңдобосоңуз, жакында мамлекет жок болуп кетет. Эки заправщик мамлекеттер эмес, акыйкатты айткан адамдарды жеп атышат дейт. Жеп атышса тур. Тур, айланайын. Күрөш. Чык. Айт. Де. Жеп атышат деп отура бербе. Эртең мага кезек келгенче туруп турайын деп. Ишенесиңби? Тур. Тура албайсыңбы? Жатканда сура өзүңдөн. Мен адаммынбы деп. Мен өзү негизи инсанмынбы деп. Ошо суроону берип көрүп, өзүңүздөр жооп издеңиздерчи. Адаммын деп айта алабызбы, жок? Мен жана карышкырды бекер айткан жокмун.
ачка калса дагы ойнобойт циркте. Капканга буту түшүп калган болсо ошол түшкөн жеринен кажып олтуруп 3 буту менен болсо дагы кетет. Манастын урпактары. Жеңебиздин үкөлөр жайлап койду го. Ассаламу алейкум дейт. Урматтуу Ака мырза, Баткендеги окуя боюнча жоопкерчиликти ким алат? Ушул сааттан, ушул күндөн баштап Кыргызстандагы бардык болгон окуяны мойнума алам деген азаматты билесиңер го. Неге менден сурайсыңар? Саламатсыз багай дейт. Ыйманы нафсисинен күчтүү жана уурну каракчы тоноду деген сөздөрдүн маанисин айтыңызчы дейт. Ыйманы нафсисинен күчтүү деген бул 5 убак намазда дуа кыласың. Шайтандын жана нафсимдин азгырыгынан сакта деп. Аллахка кайрыласың. Адам алейхиссаламды жаратканда Иблис алейхилана шайтандардын чоң атасы аябай ыйлаган. Эч жерден кемчилиги жок экен деп. Анан бир гана нерсе нафси бар экен дегенде, бар дегенде бүттү мага ошол жетет деген. Нафси ушул болот. Нафсиси ыйманы нафсисинен күчтүү деген нерсе. Кече азаматтар казино чабыс деди, кумарканаларды. Нафси жеңип баратат. Ошону акташ үчүн айтты, доңуз нетине караганда, аракка караганда халалыраак болсо керек деп. Бул нафси азгырыгы. Бул нафси азгырыгы. Бир арам экинчи арамдан же арамыраак, же тазараак болбойт. Бар арам. Мен ошондой мисал келтирип айттым да. 10 литр сүткө бир тамчы зара түшүп калса эмне болот? Бүттү. Бир чөгүн сууга бир тамчы харам нерсе түшүп калса, ошондон даарат ала албайсың. Болду да. Же керектүү жерин сүзүп алып, ыргытып калган жерин ала албайсың да. Ошол сыяктуу ыйманы нафсисинен күчтүү деген нерсе көрүп туруп, билип туруп, ошол тыюу салынган нерсеге өзүн өзү токтоткон болсо, бул ошол ыймандын күчтүүлүгү болот. Бардыгыбызда бар нафс. Нафс ушинтип азгырат. Не кылайын? Азыр могул Али инибиз айтты го. Кээде ушундай болот да, мага келишет. Ушинтип жүргөндөн көрө элиңиз дейт, эч качан сизди түшүнбөйт дейт. Мен билем дейт. А билген болсоңуз дейт, аябай керемет кызматтарды сунуштап атат дейт. Барбайсызбы, жатпайсызбы дейт. Бул жагымды карасам шайтан турган болот дагы, туура айтып атат дейт. Өзүмдүн ички дүйнө сезимим айтат, аябай жакшы айтты дейт. Барсам, туугандарың дагы, балдарың дагы айтат, кеттик деп. Бир гана ыйман жок деп жооп берет. Барбайм деп жооп берет. Себеп ал жерге барсаң, буйрук аткарасың. Буйрук арамдыкка түрткөн буйрук болот. Болбойт ал. Ошондо өзүңдү өзүң токтотуп калган болсоң, ошол нафсиңди жеңген болосуң. Орозо кармап атканда байкайсыздарбы? Орозо күнү сууда ичким келбейт, тамак да жегим келбейт. Бир күн карыз болуп калып, 3 күн өткөндөн кийин кармайм десең, түшкө чейин 4 жолу бийле бересиң чыдабай. Эмнеге? Себеп орозо мезгилинде шайтандар байланган болот, нафсиң бекем болгон болот. Орозо бүтүп шайтандар бошотулгандан кийин сени суу ичкиси келтирет, сени тамак жедиргиси келтирет. Мына ошондо жараткан Аллах айткан, соодалашкан Иблис менен, Иблис айткан, кыямат болгонго чейин мени жашаганга мүмкүнчүлүк бер деген, мен кыямат болгонго чейин пенделериңди жолдон азгырам деген. Дегенде жараткан эмне деди? Мага чын дили менен ишенип, моюн сунгандарга сенин бийлигиң жүрбөйт деген. Ошол ыйманы бекем кишинин шайтан азгырыгына берилбейт.
Уурunu каракчы тоноду деген сөздөрдүн маанисин айтыңызчы дейт. Азыркы кусуп аткандар ууру болгон болсо, кустуруп аткандар экинчиси. Ушул кандай дейсиңер? Ошолорду жалаңдап атат. Ошолордун байлыгынан ажыратып атат. Ушундай деп эле айтайын. Түшүнүктүү болуш үчүн. Философияга берилбейли. Сөзбү? Сурообу? Кыргызстан ислам өлкөбүз да. Ислам өлкөбүз Кыргызстандагы мыйзамда ошондой эле бизде жазылган закондор исламдык немеден турат дейт. Ошондой бир программа соло. Эмне жазса? Мыйзам. Исламдык шариаттын негизинде. Шариат деген сөз өзү мыйзам. Шариат деген сөз өзү эреже. Исламды карманыш үчүн ошол шариат эрежелер, фикх илими. Эми биз көп улуттуу өлкөбүз. Көп конфессиялдуу. Анын ичинде мусулманы бар, христианы бар, иудейи бар, баптисти бар айланайын. Кыкемдердин арасында бар. Ай атам. Көп диндүү өлкө. Мыйзам, конституция ошол коомдун ортосунан келип чыккан келишим болот. Биз үчүн тыюу салынган нерсе башка диндерге тыюу салынган эмес. Аны кантип талап кылабыз биз? Биз мамлекетти сактап калуунун эң мыкты бекем эрежеси бар. Кыргыз болчу. Бүттү. Болду. Ошондо тилиңдин да маселеси чечилет. Диниңдин да маселеси чечилет. Баякындай болуп фырка-фыркага бөлүнгөн маселе да чечилет. Агым-агымдар да жоголот. Кыргыз болчу деп койгонунун себеби ата-бабаларың кандай болсо ошондой бол. Бүттү ошону чечилет. Ушуну менен жыйыныбызды желтитсак болобу? Наразычылык жокпу? Мен ар бириңиздердин келгениңиздер үчүн жумушуңуздарды таштап, жумуштагылар бир күн болсо дем алыш болсо, базар күнү эс алганыңыздарды кыйып, ушул жакка келгениңиздер үчүн мен сиздерге таазим этем. Рахмат. Ыраазычылык билдирем. Араңыздардагы мусапыр инсан катарында ар дайым жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Аллах алты саныңыздарды аман койсун. Моол аты өчкүр илдеттерге жакындатпасын. Алты саны саман өз жерибизге элибизге барган күндөрдү насип этсин. Жамандык көрбөңүздөр. Көзүңүздөрдөн жаш чыккан болсо тек гана кубанычтын, жакшылыктын, ийгиликтин, жеңиштин көз жашы болгон болсун. Апалары барлардын апалары көп узак мезгилдер жаныңыздарда жүргөн болсун. Себеп чыныгы жихад, чыныгы бейишке алып баруучу жол, апага кызмат кылуу, ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калышты. Энеси барларга чын дилден ошону каалап кетем мен. Чын дилден ошону каалап кетем. Атасы барларга барып атанын батасы түз дейт. Себеп атанын батасы, атанын сөзү ок дейт. Ошол түз ата-эненин батасында ортомчусу жок жаратканын өзүнө тиет экен. Өтө байсыздар, чексиз бай инсансыздар, ата-энеси барлар. Мүмкүн болушунча ошолордун батасын алып калган күндөрдү насип эткен болсун. Сиздердин жакшылыгыңыздарды көрүп, сиздерди берген, жаратканга ыраазы болгон күндөрдү биздин ата-энелерибизге насип эткен болсун. Дайым жакшылыкта жүрөлү. Амин. Аманчылык болсун. Рахмат. Чакыра беребиз. Сиздер чакыра берсеңиздер эле келе берем мен.